Кыргызда аттын бутуна жем түшүптүр деп коюшат. Көбүнчө бул жемди көп жеп алганда же жем жеп туруп артынан суу ичкенден кийин айтышат. Жем түшүп кеткен мал кандай болот? Кандай симптомдорду көргөзөт? Жем түшүп кеткен малдын буттары 4 туягы шишит. Жана ысып чыгат. Мына ушуну жем түшүптүр деп коет Кыргызда. Кыргызда колдонулган методдор жем түшкөн малды аккан сууга байлап, муздак сууга байлап, анан айыктырышкан. Азыр эми заман өнүктү, медицина деген өнүгүп атат, ветеринария. Эми кандай ыкмалы менен биз дарылайбыз? Жем түшүү бул ошол ат жемди ашыкта жеп алат дагы, ашказан системасындагы, ичеги ашказан системасындагы pH деп коет, ошол pH өзгөрүп кетет. Өзгөрүп кетип, ичегилер аны канга сорот, кандан барып туруп бутуна барат дагы, буттагы ошол муундардагы кан тамырларды кеңейтип, жоонойтуп жиберет. Кан коюуланат, pH өзгөрөт. Ошондо силер билесиңер, аттын туягы бар, туяк сөөгө жабышып турат. Ошол жабышып турган жеринде ламин деген нерсе бар. Ламин деген нерсе мына менин колумду карасаңар. Мына ушундай сыяктуу болуп бири-бирине кирип турушат. Ошон үчүн аттын туягы түшүп калбайт. Ошол бири-бирине кирип, кармап турган нерсе сезгенет дагы, кыргызча айтканда, воспаление деп коебуз орусча. Сезгенет дагы, буттар туяк шишип чыгат, ысыйт. Мына ушуну бутка жем түшүптүр деп коет Кыргызда. Эми ушул жем түшкөндү, ысыкты кетириш үчүн ата бабаларыбыз муздак сууга байлап коюшкан экен, аккан сууга. Ал деген кан тамырларды иштөө принциби мындай: кан тамырларды ичкертет. Физикадан деле өтсөңөр керек, муздак болгондо кичирейет, ысык болгондо кеңейет. Ошол сыяктуу тамырлар дагы муздак болгондо бүрүшүп калышат. Бүрүшөт дагы, баягы шишик жанат. Эми кан тамырдагы кандар коюуланып кеткен да, аны кантип биз суюлтабыз? Кан айланууну жакшыртыш керек. Анын эки жолу бар. Биринчиси ошол туяктан же венадан канды агызабыз. Ошол кандагы баягы коюуган же болбосо pH өзгөрүп кеткен кандын концентрациясы азаят. Экинчи жактан капельница коебуз. Мисалы натрий хлор жана рингер лактат. Бул болсо кандын pH-ын нормага келтирип, ооруну басат. Андан сырткары биз буга антигистаминный дарыларды сайсак болот. Алардын бири дексаметазон, бул ошол отёкту кетирип, шишикти басат, жана ооруну басуучу дарылардан да колдонсоңор болот. Жалпысынан убагында дарыласаңар, бутка жем түшүү деген бул ламинит деп коебуз, бир түрү, илимдеги аталышы. Бул өтө кооптуу эмес, эгер учурунда дарыланса, алдын алса, жеңил эле айыктырып дарыласа болот. Бул улаңды алдын алыш үчүн, мисалы малыңарга жем, чөп берип аткан учурда рационду тез алмаштырбагыла. Мисалы күнүгө эсептелген граммда чөп берип атасыңар, чөп анан жем берейин деп чечтиңер мисалы. Шыр эле келип туруп, көп өлчөмдө жем бербегиле. Анын организми көнөрөк да. Көп жем жеп алса, күптүү болуп калат дагы, анан жыйынтыгында жем түштү болот да. Бутка жем түшкөндө эң биринчи кыла турган нерсеңер ошол жем түшкөн малга эң эле жок дегенде 10 күнчөлүк жем бербегиле. Ага мисалы сулуу берсеңер болот, чөп берсеңер болот, саман бергиле, бирок жемден арылткыла. Анан ушинтип жай-жайдан калыбына келтирсеңер болот да. Эң коркунучтуусу достор, бутка жем түшүп кеткенден кийин убагында дарылабаса, ал түшүп калышы мүмкүн туяк. Ал түшкөн туяк эң эле жок дегенде 6 айда барып өсүп чыгат. Бул аябай кыйнап коет, же болбосо ат деле өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн убагында дарылагыла. Эгер инфекциялык белгилер байкалса, антибиотик дагы кошконго туура келет. Жана медиум купороз деп коет, көк таштык бар го. Ошого да салып дарыласа болот, инфекция жукпасын десеңер. Жалпысынан сөзсүз түрдө ветврачты чакыргыла, өз алдынча самолечение кылбагыла. Орусча айтканда. Анан ветврачты чакырып, ветврачтын көзөмөлүндө дарыласаңар, ордуна келет. Айтмакчы, бутка жем түшүп кеткенде кошумча дары каражаты бар, нитроглицерин спрей деген. Аны оозго чачып койсоңор, ошол жылкынын каны суюлуп, жакшы айланып, ооруну басаңдатууга жардамын тийгизет. Мен айтып кеткен нерсе достор, бул ат жөнүндө айтып атам кыскача. Бул жем түшүү деп коебуз го, бул койлордо жана уйларда дагы болот. Аларда бирок жем түшүү деп көп айтылбайт. Жалпысынан уйда, койдо, аттарда кездешет. Алдын алуу жолун силерге айттым. Рационду тез-тез алмаштырбагыла. Жаңы рационго өтсөңөр, жайдан организмин көндүрүп, уйдун, койдун, аттын деле болсун, жайдан көндүргүлө. Мисалы жем берсеңер дагы аз-аздан бергиле. Мисалы шак тартырып берсеңер деле аз-аздан берип көндүрүп, анан кийин жаңы бир рационго өтөсүңөр да.
Мына ушул бул метаболикалык асидоз деп коет. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Бизде болгула жаңы видеолорду чыгарып турабыз. Лайк басып, катталып, колдоп кеткиле.